щодо розгортання багатонаціональних. Ата айтып тургандай, негизинен Европа өлкөлөрүнөн турган бул коалиция согуш токтогон соң Украинага жардам берүүгө даяр экенин айтып келген. Бирок кантип жардам берери айтылган эмес. Эми Парижде алгачкы маалымат айтылды. Британия менен Франция ок атышуу токтогондон кийин Украинага аскер жөнөтүүгө убада беришти. Алар кургактан, деңизден жана абадан коопсуздукту камсыз кылуучу миңдеген аскерлер болору айтылды. Бул биздин Украинаны узак мөөнөткө колдоо боюнча бекем милдеттемебиздин маанилүү бөлүгү. Дээрлик 30 өлкөдөн турган бул топ согуш кайра башталып кетпеши үчүн тоңдурулган фронт тилкелерин көзөмөлдөөгө жардам берүүгө убада беришти. Бирок мындагы эң таасирдүү адамдар Дональд Трамптын досу жана кыймылсыз мүлк инвестору Стив Витков жана анын күйөө баласы Джаред Кушнер болду. Алар тажрыйбалуу саясатчылар эмес, экөө тең азыр жогорку даражалуу элчилер. Орусия менен түздөн түз кагылышуу болуп кетсе, АКШнын ага аралашкысы келбегендиги Европанын Украинага аскер жөнөтүү ниетине жолтоо болуп келген. Бирок алардын айтымында азыр мындай кооптонуу жок. Президент өзүнүн милдеттемелеринен эч качан баш тартпайт. Ал Украина үчүн да, тынчтык келишими үчүн да бекем позицияда. Эгер Дональд Трамп Венесуэлага күтүүсүз аскердик ийилигишүү уюштурбаганда жана Данияга тандык Гренландияны өз көзөмөлүнө алгысы келгенин кайра-кайра айтпаганда, бул сөздөр алда канча ишенимдүү угулмак. АКШнын бул делегациясы Украинага караганда Орусияга көбүрөөк ыктап жатат деген айыптоолорду айтылууда. Европа Орусиянын агрессиясына каршы Украинанын айланасына биригүүгө аракет кылып жатат. Ошол эле учурда ал АКШны да өзүнө тартууга умтулууда. Бирок Москва эмнеге макул болору азырынча белгисиз. Мындай геосаясий шартта Европа абдан этият кадам таштоого аргасыз болуп турат.